Менин атым Бакырдинов Дүймухаммед. Уларбектин агасы болом, эң улуу агасы болом. Мен ушул Атбашы, Нарын областы Атбашы району Карабулуң айылында турабыз биз. Семьяда семьябыз менен ушул Карабулуң айылында 2 жыл болду. Ушул СИПтен тамсалдырганбыз ушул Адекс фирмасына. Ушул иним салып берген. Бүгүнкү күндө бул СИПтен салынган үй өтө жылуу, аябай таза, терезелеринде чоң кылып ушундай кылып салып берген, күн менен эле жылыйт да. Бүгүнкү күндө паровой отоплениябыз жок. Бирок астыңкы подвалыбыз бар, ошо подвалда төп бар, ошо менен эле жылыйт да биздики. Анан Кудайга шүгүр, жылуулук жагынан да эконом болуп атат. Паровой жок. Конок келгенде деле ушул кандай турса ошондой эле чыктык. Быйыл кышында өтө кыш суук болду. Ошого карабастан жылуу чыктык да. Ошон үчүн ушул СИП панелден тамсалдырыңыздар. Өтө ыңгайлуу экен биздин шартка. Аябай жылуу болот экен. Буюрса жакшы. Мен болсо ушул үй менен эң улуу баласы болом. Өзүм болсо Түркияда 2 жыл болду. Түркияда окуйм. Аякта университет окуйм. Немис тили боюнча. Көптөн бери Кыргызстанга келек болчумун, анан келгенден кийин вообще укмуштуудай болду. Келсем чоң эле заңыраган үй болуп экен. Ичине кирсек бүт нерсеси бүтүптүр, аябай жылуу экен. Укмуштуудай салынып тур. Биринчи жылы Абделкаласы бүт элек болчу. Анан ал жылы деле балдарым кыштап чыгышты. Кийинки жылы мына быйыл кыштадык. Быйыл кыш өтө 40 градуска чейин чыкты суук. Быйыл катуу суук болду. Ошондо да жылуу болгон комнатада жашадык. Эч бир отоплениясыз. Анан көп кишилер кызыгып келишти. Биз да ушундай салдыралы дегенбиз. Жылуулук маселеси кандай болот экен? Добуштар угулбайт бекен, кандай деген ушундай кызыккандар көп болуп атышат. Бул там аябай ошо жылуулукка дагы чыдамдуу. Эмеси аябай кандай десем мындай биздин шартка ушундай суук жерге салса аябай эле бизге мындай ыңгайлуу тамдардан экен да. Айылдын тургундары келип мындай таң калып кетип атышты. Калинде да бир байкен бар. Ал келип ушундай светиңе канча чыгып атат, кандай болот экен, ушул бир эле төпүл пол менен ушунча жылып атабы деп ушунчалык таң калып кетти да. Анан могу үстүнкү этаждагы бүт күн менен эле жылып, ушунчалык жылуу болот экен да. Ошон үчүн ушу баягы бунун өзгөчөлүктөрү көп экен. Эми светке айына жайында 1000 сом чыгып атса, кышында 2000ден баштап кээде 3000, 5000ге чейин ал кир жууган машинелер баарын кошкондо 5000ге чейин чыгат да, эң көп чыкканда. А так 3000, 2000 чыгат. Свет расходучу. Бирок менин эң улуу балам аты Сами, Турцияда 2 жыл окуп келди. Андан кийинки балабыз шаарда Наби, анын аты. Ал болсо шаарда ошо окуп атат, училищеде. Андан кийинкиси Али, 8 класс. Биякта айылда мал салга жардам берип жанымда. Андан кийинкиси Адлет, 1 класска барып атат. Андан кийинкибиз Таңжила, нөлөбойго барып атат. Андан кийин Азиза кызыбыз, Тентек бунубуз. Бул болсо Рахима, эң кичүүбүз. Ошентип ушул үйдө ушундай бактылуу өмүр сүрүп атабыз да. Ушул Адекс фирмасын жетектеп аткан Уларбек иниме ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, ишине ийгилик каалайм. Ушундай бизге окшоп көп үй бүлөлөрдү ушундай үй менен бүгүнкү күндө адамдар ушундай үйгө жетсе ушунчалык бактылуулукту эркек жана айтат го 3 нерсе, кимде эркекте 3 нерсе болсо бактылуу депчи. Биринчиси дейт ушундай кенен үй дейт. Экинчиси жакшы жубай дейт. Үчүнчүсү жакшы унаа дейт да. Ансандай Аллах Таала бизге ошол мүмкүнчүлүктү берди. Мына жакшы үйгө жеттик. Ушул нерселерге жетип мына үй бүлө, жакшы үй бүлө менен мына кенен үй бүлө, кенен үй ошол нерселер Аллах Таала бизге жеткирип атат. Сиздерге да ушул Адекс фирмасы менен
ушундай тамсалдырып жетишиңиздерди каалайм. Ушул иниме да ден соолук, ишине ийгилик. Сиздерге дагы ушул дагы көп адамдарга ушундай биздикиндей үй салып, ошондой үй салам деп аткандардын баягы көкүрөгүндө көксөсүнө жеткизишти каалайм. Ошо баарыңыздарга ийгилик, ден соолук, элибизде тынччылык, токчулук болсун. Ушундай үй салгандар көп болсун. Бул ADX фирмасына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул үй салышта көп нерседен утат экенбиз да. Убакыттан дагы эчкиндей үй болсо, мисалы үчүн фундамент куюп, анан бир жыл стенасын көтөрүп, көп мындай 3-4 жылга созула турган болсо, бул ADX фирмасы менен бир айда каражат болсо, бир айда толук бүтүрүп киргизип коюшат экен да. Убакыттан аябай неметип утат экенбиз. Иштеген балдар да ушундай жоопкерчиликтүү, ар ким өзүнө жооптуу иштерди кылып ат-баттан иштеп кетип атышты. Бардык иштеген балдарга да ыраазычылык билдиребиз. Жылуулук жагынан да аябай жылуу, ыңгайлуу. Эч кандай от жагылбайт, паровой жок эле. Быйыл кыштан чыктык, Кудай буйрса жылыткыч сайып коебуз. Жакшы өзүбүз жашап аткандыктан биз өзүбүз жашап туюп жатабыз ушунун баарын. Биз бул үй бүтө электе деле жаңы бүтүп стенасы көтөрүлгөндө эле терезелер, эшиктер салынган кезде эле кыштап балдарыбыз ушул жака жатып кыштап чыкты эле. Анда деле жашаганга аябай ыңгайлуу болчу, жылуу болчу. Быйыл болсо толук бүтүп өзүбүз кыштадык. Быйыл нарында аябай суук болду, бирок үйүбүз жылуу болду бизде. Эч кандай от жагылбай эле жылуу болду. Нарын областында аябай суук болот, бирок ошого бул термостай болот экен да, жылуулукту да көп чыгарбай, сууктан ошону жылуулукту жакшы сактап берген үчүн үй жылуу болот экен. Балдарга да аябай ыңгайлуу, жакшы ыраазычылык билдиребиз. Бул менин үйүм кышында деле жылуу болот. Эки этаж. Анан коноктошконда жери бар. Балдардын комнатасы, кыздардын комнатасы, душ, 2 душ бар. Анан бул жер атам кабинети. Анан бияктан достор менен сүйлөшөт, жазат, бирдемелер. Менин атым Адлет. Фамилиям болсо Бейшенбеков Адлет. Качкасың? 1-чи классмын. Сени эмнеге Бокош? Мен ушинтип койгом Бокош деп. Бул менин байкем, аты Али, бул менин карындашым, бунун аты Рахима, бул да менин карындашым, бунун аты Азиза, бул да менин карындашым, бунун аты Тажу, бул болсо менин чоң байкем, аты болсо Сами. Мен балдардан эң кичинекеймин. Кыздардан болсо могу Рахима деген кичинекей. Эң чоң болсо байкем, болсо Турцияда окуйт. Анан 11-ти бүтүп кеткен. Ал болсо Алекем, мен Алекем деген байкем 8-ти класс, бул да 11-ти бүтүп кетем деди. Тиякта шаардагы болсо бир Сами, Наби деген байкем бар. Ошол болсо 9 түтү эле кетип калган. Анан алда жакшы эле окуп атат. Анан тиги кээде сабактан калып атат. Опа!